Россиянын Москва облусундагы Апрелевка шаарында 20 чакты мигрант согушуп, анын жүрүшүндө ок дагы атылды. Бул тууралуу ТАСС басылмасы укук коргоо органдарындагы булактарына шилтеме берүү менен билдирди. Апрелевкадагы көп кабаттуу үйдүн короосунда массалык мушташ болду. Алдын ала маалыматка караганда ага Борбор Азиянын мигранттары катышкан. Мушташ учурунда бөтөлкө, таяк колдонушуп, ок чыгарышкан деп айтылат маалыматта. Булактын айтымында окуя 18 июлга караган түнү болгон. Мушташтын себеби такталууда. Андан тышкары мушташтын кесепетинен бир нече унаа талкаланган. Полицияны жергиликтүү жашоочулар чакырышкан. Бул соңку жумада Москва облусундагы мигранттардын арасындагы 3-чү мушташ деп белгиледи. Буга чейин 13 июлга караган түнү Москва шаарынын Кузьминки метросунда 200 мигрант согушкан. Андан тышкары 14 июлда Одинцово шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин мигранттары согушканы белгилүү болгон. Налево. Да где менты? Не вижу, не заметно. Вон вижу, мигает в отражении. Видишь, в этой шумовке. Наряд стоит. Они сюда уходят. Твари ебаные. Чего вы там стоите, я не понимаю. Мусора ебучие. А приняли там, наверное, кого-то суши. Извините. Да, вон они уебывают, снимай их, они ментов увидели. Снимай, уходит. Давай. Мочканули они. А хуй вы их сейчас там найдете, они, блядь, в домах скроются и все. Что? Можно с гостиной посмотреть, куда пошли. Ну иди смотри, хоть стоишь. С гостиной не высовывайся.